الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Bugünkü sabak balda tayammum jönündө. Biz buga çeyin uzu, tarat alуу, mastыга mas тартуу, таратты сындыруучу амалдар, najasat ушуларды окуганбыз. Бүгүнкү иншалла сабагыбыз бул таяммум. Таяммум дагы балдар бул Алланын тараптан берген чоң неамат. Бизге акыркы үммөт Мухаммадга Аллах субхана ва тааlanын тараптан берген эң чоң жеңилдиктердин бири. Ал жеңилдик ошол суу жок болсо кантип тазаланыш керек десе, шариятыбыз суу жок болгон учурларда таяммум менен, топурак менен тазалансаң болот. Ошо менен сен тарат алсаң болот деп бизге таяммумга өкүм кылган. Бул Аллах тааланын берген чоң неаматы. Хадистерде келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен үммөтүмө Алла таалам 3 өзгөчө жакшылык берген" деген. Ошонун бирөөсү таяммум. Эгер суу жок болсо, таяммум кылып, ошо менен тазаланып кете берет деген. Ошондуктан таяммум дагы Аллахтын берген чоң неаматы, Аллах берген неамат. Эгер суу жок жерлер болуп калса, анда таяммум аркылуу тазаланып, биз ибадатыбызды аткара алабыз. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн бүгүн таяммумдун өкүмдөрү, фарздары, таяммумду сындыруучу нерселер, кандай нерселерге таяммум кылса болот, кандай нерселерден болбойт, ушулар боюнча иншалла силерге маалымат беребиз. Эң биринчи балдар, таяммум бул ислам дининде 5-хижриде фарз болгон. Түшкөн аятта 5-хижриден Алла таала ушул өкүмдү жарый кылган. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala ayet: "Fe in lem tejidu ma'an feteyemmamu sa'idan tayyiba." Eğer su jok bolsa, taza toprak menen sizler tayammum kılgıla degen. Su jok bolsa, taza toprak menen tazalangıla degen ayet var. Mana ошонун негизинен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям таяммумду кандай кылыштын жол жобосуну көрсөткөн. Таяммумдан негизинен эң биринчи эки фарзы бар. Эң биринчи ниет, экинчиси az-zarba, zarbatan at-tayammum zarbatan, zarba lil-wajh wa zarba lil-yadayn ma'al mirfaqayn. Экинчи ошо топуракка колуңду уруп, бир жолу бетиңе сүртөсүң, экинчи жолу колуңа сүртөсүң. Мына ушинтип таяммумдун негизинен эки шарты бар балдар. Фарзы бар. Эң биринчи фарзы бул ниет. Ниет кылбасаң таяммум болбойт. Тааратта балдар сууда ниет шарт эмес. Себеби суу өзү таза нерсе. Ага тазалыкты чарпылыштын кереги жок. Зарылчылыгы жок. Таяммум тарат алганда ниет кылбай эле тарат ала берсең, таратың жарай берет. Бирок таяммумга келгенде андай эмес. Fatayammamu sa'idan tayyiba деген таяммумдун лугави манасы, балдар өз сөздүктөгү манасы ал-кас деген сөз. Кас ниет кылуу деген сөз. Ошон үчүн таяммумдун өзөгүндө ал не деген кас кылуу, ниет кылуу деген маана бар. Ошондуктан таяммум кылганда сөзсүз түрдө ниет кылыш керек. Ниет кылганда ошол таяммум менен мен не кыламын? Намаз окуймун, ибадат кыламын, мешитке киремин, Куран окуймун. Кайсы нерсеге ниет кылсаң, ошол ниет кылып таяммум кыла бересиңер. Ушул таяммум болот. Эгер ниет кылбай эле топуракка колуңду уруп, бетиңе, колуңа сүртүп алсаң, ал таяммум болбойт. Таяммумдун эң биринчи фарзы эмне экен? Ниет кылуу шарт. Ниет кылынат. Экинчиси таяммумда ат-таяммум зарбатан. Биринчи жолу колуңду мындай ачып туруп, топуракка урасың. Анан жүзүңө сүртөсүң, бетиңе. Биринчиси дагы кайра урасың. Андан кийин колуңа. Колго сүрткөндө мынабы манжалардын үстүнөн башталат. Мындай кылып манжалардын үстүнөн. Көрдүңөрбү? Мындай кылат дагы, мынабы эки кол менен мындай кылып сүртүп кетесиңер. Ошондо мынабы үч колуң, мынабы эмне болот? Мындай сүртүлөт. Мирфакты кошуп, кийин бул жагы келгенде мынабы эки кол, сөмөң менен бармак менен кошуп, мындай ачып кетесиңер. Мына ошентип таяммумдун сүрөтү ушундай. Мына ушунун таяммум деп айтылат. Ниет кылдың, бир жолу урдуң, жүзүңө сүрттүң, экинчисин уруп туруп колуңа сүрттүң, чыканак менен кошо, ушу менен таяммум болду. Ушул таяммум усулга да, хадаска да жарай берет. Дарасыздыкка дагы, усулга да жарай берет. Экөөнө тең бир эле таяммум кылынат. Түшүнүңөрбү? Мына ушуну шариятта таяммум деп айтылат. Таяммум демек некен? Суу жок болгон учурларда, үзүр болгон учурларда, суук болгондуктан, суу жок болгондуктан, ооруп калгандыктан,
Суу колдонуш мүмкүн болбогон учурлар болгондуктан болгон жерлерде таяммумда Аллах Таала бизге эмне кылган? Жеңилдик кылып берген. Мунун негизги фарзы биринчиси ниет, экинчиси эмне экен? Бир жолу колуңду уруп жүзүңө сүртөсүн. Жүзүгө сүрткөндөн кийин балдар тахлилул лихьядагы сүннат. Тахлилул лихьядагы сүннат. Ошол эмнеде сакалдарында тахлил кылып коюшлук сүннат. Уламалар айткат, колун ачып жайсын дейт. Колдун могу жерлерге дагы не болсун, чаңпан кире турган кылып, мындай кылып туруп, анан сүрсүн дейт. Түшүнүңөрбү? Бул таяммумдун негизги фарзы. Андан башка да фарздар бар, негизги фарзы ушул балдар. Андан кийин экинчи нерсе, эгерде таяммум кылып аткан учурунда кадимкидей эле колунда жүздүк, саат, бирдекелер болсо, таратылган сыяктуу аларды алынат. Же болсо аларды алып коюп, ошолордун ортосуна дагы ошо колуңду сүрткөндө жетиш керек, кадимкидей эле. Тараптадай эле суу тийбей калган болсо, тарап болбогондой эле, колуңду сүрткөнүңдө бир жериңе суу тийбей калса, хатта бир түптүн астыга да таяммум жарасыз болуп калат. Ошон үчүн таяммумду алганда кадимкидей эмне кылыш керек? Таратылган сыяктуу кылып, көздөрүңдү мындай жакшылап жуушуң керек. Колдоруңда эгер саат, сөйкө болсо, аларды дагы алып, ошол жерден бүт денеңе суу тийгизишиң керек. Антпесең таяммум жарабайт. Эгер сакалың көп болсо, сакалыңа дагы хилал кылыш керек. Бул дагы таяммумдун ичиндеги сүннөт амал. Буга түшүнүңөрбү? Андан кийинки маселе таяммум кайсы нерселерге таяммум кылса болот? Кайсы нерселерге таяммум кылганга болбойт деген маселе бар. Буну да түшүнүп алгыла. Таяммум кылыш үчүн балда таяммум кыла турган нерсе мен жинсил арз болуш керек. Жердин жинсинан. Жердин жинсинан дегенде уламалар айтат, ал күйгүзсөң күйбөйт, же эрибейт. Күйгүзсөң күйбөй турган нерсе, күйгүзсөң эрибей турган нерсени мен жинсил арз дейт. Мына ушундай нерселерге эмне кылса болот? Таяммум кылса болот. Мисалы топурак, кум, пышып жыккан кирпич, мисалы кирпич, чаң, семент, албастыр, ошого нерселер күйбөй турган нерселер. Буларга таяммум кылса болот. Мен жинсил арз. Эгерде күйүп кете турган болсо, күйгүзсөң, мисалы отун сыяктуу, чөп сыяктуу, жана башка нерселер сыяктуу, же эрип калса, мисалы пластиктер, болсо алтын, күмүш, ошого нерселер күйгүзсөң эрип калат. Андай нерселерге таяммум кылганга болбойт. Таяммум кылыш үчүн мен жинсил арз болуш керек, жер жинсинан. Жер жинсинан деген нерсе ал кандай экен? Ал күйгүзсөң күйбөйт, же болсо эрибейт. Ушундай нерселерге таяммум кылса болот. Эгерде күйүп кете турган нерсе болсо, же эрип кете турган нерсе болсо, ага таяммум кылганга болбойт, ал жараксыз болот. Буга түшүнүңөрбү? Ошон үчүн топуракка, кумга, турган дуалыңа, ташка, башка нерселерге коркпостон таяммум кылына берет. Андан сырткары дагы бир маселе бар, анда билип алгыла. Эгер жинсил арз боло турган болсо, анда чаң болуш шарт эмес. Мен жинсил арз боло турган болсо, анда чаң болуш шарт эмес. Мисалы сен ташты жууп алып келип койдуң үйгө. Таш турат, жуулган таза. Үстүндө бир да чаң жок. Ошол эле немеге ташка колуңду уруп, ниет менен таяммум кыла бересиң. Анын чаңы болуш шарт эмес. Түшүнүңөрбү? Чаң болсо дагы, болбосо дагы, ал мен жинсил арз, ошон үчүн ага таяммум кылына берет. Чаң жок экен, бул таза экен, буга кылбайм деген болбойт балдар. Ошондой эле мисалы үйүңдө көзө бар. Ылайдан жасагансың, чоподон жасаган көзөң бар. Жаңы жасалган ылайдан. Ошого деле идишке не кылсаң болот? Таяммум кылсаң боло берет, жарай берет. Албетте анын үстүнөн краскалап койсоң, аны лактап койсоң, эми таяммум кыла албайсың. Эми таяммум кылыш үчүн башка шарт, ал шарты чаң болуш керек. Түшүнүңөрбү? Мен жинсил арз болгон нерселерге таяммум кылганда чаң болуш шарт эмес. Чаңдын болуш шарт эмес, чаң болсо дагы, болбосо дагы аларга таяммум кыла бересиңер. Экинчиси мен гайры жинсил арз. Башка нерселер бар, мисалы бак, дарак, чөп, үйдөгү буюмдар, килем, төшөк, мынау отурган нерсе, кийимиң, буларчы десе, буларда балдар таяммум кылам десе, чаң болуш шарт. Эгер туруп турган буюмдун үстүндө чаң болсо, үйүңдө шкафың турат, чаң басып калган, ошол чаңга таяммум кылсаң болот. Түшүнүңөрбү? Анда чаң болуш шарт. Чаңы болсо, кыла берет. Мисалы машина өтүп кетти. Машина өткөндөн кийин жолдо эмне болду? Чаң көтөрүлдү.
ошол чаңга колуңду уруп, беттериңди сүртүп, бетиңе жабышкан болсо сүртүп койсоң, колдору менен таяммум ниет кылып, таяммум боло берет. Түшүнүктүбү? Мен женсил арз болгон болсо, анда таяммумга баягындай топурактын болушу, чаң болушу шарт эмес. Ошол нерсе өз жарай берет. Эгерде мен гайры женсиз боло турган болсо, анда чаң болушу шарт. Ошол чаңды негизинде эмне кылынат? Таяммум кылынат. Буга түшүндүңөрбү? Демек, таяммумдун эң негизинен эки шарты бар экен. Биринчиси ниет, экинчиси эмне экен? Эки колду чыканакка чейин сүртөсүң, бетти кошуп. Бетке өзүнчө, чыканакка өзүнчө. Бул баарлар таяммумду эмнеден кылабыз, кантип кылабыз? Ушул жолдор. Эми таяммум кайсы учурларда кылынат? Кайсы учурларда таяммум кылынат деген маселе туралат. Таяммум балдар сен сапарга чыктың, же үйдө элесиң, жолго чыктың, алыс жерге баратасың, чөлдө, талаада суу жок. Суудун жоктугу балдар 1 миль. 1 мильден алысыраак жерде суу жок боло турган болсо, күмөндө жок боло турган болсо, анда таяммум кылышлык сага эмне болот? Милдеттүү болот. Намаздын вакыты өтүп кетиш коркунуч болсо, таяммум кыла бересиң. Миль деген балдар, миль ишари болот. Ал миль ишари азыркы мильден балдар узунураак болот. 1 мильди уламалар 2000 кадам деген, 2000 зыра деген. 2000 зыра шар'и миль айтылат. Ошондо бүгүнкү күндө километр менен алсак, 1 километр 800 метрдин тегерегинде болот. 1 километр 800дөн 60 дегенде риваяттар келет. Ошонун тегерегиндеги кадамды, ошол аралыкты миль деп айтылат. Түшүндүңөрбү? Жакын жерде суу жок боло турган болсо, жана сурайдыганда адам жок болгон болсо, анда ал адамга таяммум кылышы жайыз. Сапарга чыктың, таладасың, чөлдөсүң, суу көрүнбөйт. 1 миль тегерегинде суу көрүнбөйт. Сурай турган эч ким жок. Эмне кыласың? Таяммум кылып намаз окуй бересиң. Сенин үчүн таяммум кылышлык жайыз. Буга түшүндүңөрбү? Эгерде жанында бирөө кабар берсе суу бар деп, суу жакын болсо, же болбосо өз күмөн кылса суу бар окшойт деп. Кантип күмөн кылат? Баягыдай дарактарды көрүп атат, чымчыктар учуп турат, куштар, ошолорду көрүп суу бар окшойт деген күмөн болсо, уламалар сууду издесин дейт. Сууду издеп барып, суу менен тараталсын. Эгер милден ашык болсо, жетиш мүмкүн болбосо, же болбосо намаздын вакыты өтүп кете турган коркунучта турган болсо, андай учурларда уламалар таяммум кылса жайыз дейт. Таяммум кылса жайыз дейт. Себеби суу күмөн болгон учурларда аны издейсиң. Ошол учурларда акырына чейин издешлик балдар мустахаб болот. Намаздын акырына чейин. Бирок өтө кечиктирген жакшы эмес. Албетте, якын болсо, андай акыркы вакытка чейин издейсиң. Сууду билесиң, сен 1 километрден суу бар. Ар дайым каттап жүрөсүң, ошол жерден өтүп жүрөсүң. Анда таяммум кылганга болбойт. Анда сен ошол жерге жеткенге чейин намазды кечиктирип барып, ошол жерден таарат алып, андан кийин намаз окуйсуң. Ага чейин намаз окусаң, таяммум менен жарабайт. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн күмөн болгон учурлар болот, якын болгон учурлар болот. Күмөн болгон учурларда издеп, жок болсо, жетпей калса намаз окулуна берет таяммум кылып. Якын болгон учурда жетиш мүмкүн болсо, анда эмне болот? Анда таяммум кылынбайт, барып таарат алып намаз окушлук шарт. Дагы бир сүрөтү уламалар айтат, таяммум кылган дагы бир сүрөтү. Сен кудукка бардың, бирок кудуктан суу алганга мүмкүнчүлүк жок. Чыгарганга челегиң жок. Чүйрөй десең жибиң жок. Суу турат, сыртка чыгара албайсың. Башка эч ким жардамчың да жок. Мына ушундай учурда дагы уламалар сага эмне кылса болот дейт? Таяммум кылсаң болот, себеби сууду ала албайсың, сенин чыгарышың кыйын болуп калат. Сен таяммум кылып намаз окусаң боло берет дейт. Андан кийин дагы бир маселе уламалар айтат, суу өтө аз калган суу бар. 3 жолу тарат алсаң жетпейт. 1 жолу гана тарат алганга жетет. Андай учурда уламалар айтат, таяммум кылганга болбойт дейт. 1 жолу болсо дагы фарзды ада кыласың, фарз бүткөндөн кийин намаз окуйсуң. Ошол фарз тарат менен намаз окуйсуң. Эгер 1 жолу жукканга да жарабаса суу, өтө эле аз болсо, анда учурда сен таяммум кыла бересиң. Түшүнүңөрбү? 3 жолуга эмес, 1 жолуга жете турган сууң бар. Себеби таратта 1 жолу ар бир азан жуушулук фарз. 3 жолу жуушулук сүннөт. Ошон үчүн 1 жолуга жете суу, анда сен тарат аласың. 1 жолуга да жетпесе, анда сен таяммум кыласың, тарат алганга сага уруксат берилбейт.
Түшүнүңөрбү? Таяммум кылынат. Андан кийинки учур балдар, bir адам кесел, ооруган адам эгер жуунса, кесели оорусу күчөп кетет. Же мөөнөтү узарып кетет. Андай учурда дагы шариятыбыз таяммум кылганга уруксат берет. Мисалы bir адам катуу ооруп атат, доктор айтты, сен не кылбагын, суу тийгизбегин деди. Колуңа суу тийгизбе, бетиңе суу тийгизбе, суу тийгизсең ооруң күчөйүп кетет деди. Эмне кылыш керек десе, шариятыбыз андай адамга таяммум кылганга уруксат берет. Таяммум кылганга уруксат берет. Ал адам таяммум кылат, жакшы болгонго чейин таяммум кыла берет. Жакшы болор замат таяммум түгөйт эми. Эми гусулга өтөт, тааратка өтөт. Түшүнүңөрбү? Эми ага таяммум кылганга жараксыз таяммум жарабайт. Демек, ооруп калган адам болсо, ага дагы таяммум кылганга уруксат берет. Ошондой эле bir адам ооруп атат балдар. Муздак суу менен тарата алса болбойт. Жылуу суу менен алса болот. Анда ал адамга муздак суу эмес, жылуу суу менен тарата алсын дейт. Эгер жылуу сууга да болбосо, таяммум кылынат. Же болбосо ушундай bir жерде суу жылытканга мүмкүнчүлүк жок. Катуу суу ооруп атат. Эгер жылуу суу ыстам десе, мүмкүнчүлүк шарт жок, талаада калды. Андай учурларда дагы ал үзүрлүү болот, ага дагы таяммум кылганга шариятыбыз уруксат берет. Түшүнүңөрбү? Демек, ооруу себептүү, ооруу күчөйүп кете турган болсо, же айыкпай калса, айыккан мөөнөтү узарып кете турган болсо, мына ушундай учурда шариятыбызда таяммум кылганга уруксат берет. Кадимкиде таяммум кылат, ал таяммум дагы баягы жакшы болгонго чейин таяммум кыла берет. Жакшы болгондон кийин ошол замат эми таяммумдун өкүмү өтөт, эми бир гана гусул же таарат менен намаз окуйт. Андан кийин уламалар дагы бир маселе айтат. Эгерде бир адам сафарга чыгып калды, өзү менен суусу жок, суу алайын десе сатам деди бирөө. Сатып алганга акчасы болсо, сатып алып тарата алсын дейт. Сатып алганга акчасы жок болсо, ал бекер бербесе, анда эмне кылынат? Таяммум кылынат. Эгер сатып алганга акчасы болсо, анда сатып алсын дейт. Бир эле сүрөттө өтө габаны фахиш дейт, өтө кымбат айткан болсо, аны көтөрө албаса, андай учурда дагы тарата алса, таяммум кылса жайыз. Түшүнүңөрбү? Тарата алганга эгер туура келип калса, акча берип дагы тарата алыш керек. Эгер ага мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда таяммум кылынат. Андан кийин дагы бир маселе уламалар айтат. Бир адамда замзам суусу бар. Башка суу жок. Ага таяммум кылса болобу деген суроо берген экен. Жок, замзам суусу бар адамга балдар, ал суусу бар, таяммум кылганга болбойт. Ал адам эмне кылат? Замзам менен тарата алсын. Негизи балдар замзам суусу башка суулардан өзгөчө, ошон үчүн замзам менен истинжа кылынбайт. Истинжа гусул кылбасын дейт уламалар. Бул сууну ичкенге Алла Таалам жараткан, негизи иче турган табарык суу. Мау замзам лима шурибала. Ошон үчүн буну истинжа гусулга колдонбойт. Бирок замзамдан башка суун калган жок. Бир эле замзам суу бар, башка таппай калдың. Андай учурда уламалар замзамга тарата алса болот дейт. Түшүнүңөрбү? Замзам суусуна тарата алса болот, таяммум кылганга уруксат берилбейт. Дагы бир маселе, бир мусафир сафарда баратат. Суу бар балдар, бир аз суусу бар, бирок чаңкап калуудан коркот. Сууну тарата алып коротуп койсо, чаңкап калыш ыктымалы бар. Чаңкаганда дагы суу жок, өлүмдүн ыктымалы бар. Чаңкап өлүп калыш ыктымалы бар, жанынын кетиш коркунучу бар. Мына ушундай учурларда дагы уламалар таяммум кылса уруксат берет. Түшүнүңөрбү? Сафарга чыктың, 1 литр, 2 литрлик баягы идишке суу алып алдың ишемдеп. Суу таппай калдың, намаз вакты болуп калды. Андай учурда ошол сууну ичкенге алып коюп таяммум кылсаң жарай берет. Себеби адам баласы кандай акыбал болуп кетет билбейбиз. Чаңкоо каттуу болсо, каттуу чаңкап калыштын коркунучу болуп, сафарда кыйнала турган болсо, уламалар ал учурда дагы таяммум кылганга уруксат дейт. Таяммумда дагы бир маселе балдар. Эгерде бир жерге бир сийдик же малдардын нажасаты тишип калган болсо, күн тийип кургап калган болсо, мисалы, ал жерден намаз окуса болот балдар. Бирок таяммум жарабайт ал жер. Таяммумга жарабайт. Себеби Кур'ан-ы Керимде фатаяммаму саидан таййиба деген. Таза топуракка таяммум кылгыла деген. Ал топурак эмнеге жарабайт? Таяммумга жарабайт, намаз окуса жарай берет. Эгер сен анык билесиң, ошол жерге зара кылды, сийди башка болду, кургап калды, суу төгүлдү башка болду, жуулду мисалы, анда сен эмне кыласың? Ал жерди намаз окусаң болот, бирок таяммум кылганга жарабайт. Түшүнүңөрбү? Таяммум кылыш үчүн таза жерди тандаш керек.
Albatta körбөсөң şektенiştin hajeti жок. Карадың üstünde najas жок, көрүнбөйт, таза жер күмөн кылып атасың, таяммум кылып эле намаз окуй бересиң. Андан кийин таяммумду сындыруучу нерселер, таяммумду балдар таратты эмне нерсе сындырса, ошонун баары таяммумду да сындырат. Себеби таяммум бадал, анын орун басары да. Узууну таратты эмне сындырса, ошонун баардыгы мени сындырат, таяммумду да сындырат. Ошо менен кошо балдар дагы таяммумда сууду таап калса, ошондо дагы тарат сынып калат. Мисалы бир адам таяммум кылып намаз окуп атат. Намаздын ичинде да суу келип калды, суу толуп көрүп калды. Түшүнүңөрбү? Эмне болот? Таяммум бузулат. Же таяммум кылды, намаз окуйын десе, бирөө суу алып келип калды. Же суунун үстүнө барып калды. Эми ал тараты жарабайт, эми эмне кылат? Таяммум кылып, таяммум менен намаз окуйт. Түшүнүңөрбү? Демек, тараты сындырган нерсенин баардыгы таяммум сындырат. Ошо менен чогуу дагы эмне сындырат экен? Сууга кадыр болуп калса, суу таап калса, аны менен дагы таяммум сынат эми. Таяммум жараксыз болот. Сууга балдар таап калуу эмес, сууга кадыр болуш шарт. Мисалы бир адам сапарда баратат, поезд менен баратасың, таяммум кылдың, суудун астынан өтүп кеттиң. Суу турат, көрдүң, сыртта Нарын дарыясы агып атат, өтүп кеттиң жолдо. Турабы? Бирок кадыр эмессиң. Токтоп түшүп алганга мүмкүнчүлүк жок. Анда дагы таяммум кете берет. Суудун табылышы эмес, сууга кадыр болушундук таяммум тарата алыш мүмкүн болуш керек. Ошондой деңгээлде болсо таяммум болот, андай деңгээлде болсо таяммум кыласың, эгер кадыр болбосоң таяммум кылынат. Түшүнүңөрбү? Дагы бир маселе уламалар айтат. Бир адам суу жок болгон үчүн таяммум кылды. Кийин ооруп калды, сууду истемал кылыштан ажиз болуп калды. Кийин суу табылып калды, бирок ал кесел убагында, ооруп аткан учурунда биринчи таяммум батыр болот дейт. Кайрадан таяммум кылат дейт. Түшүнүңөрбү? Биринчи эмне болду? Бир адам суу жок, таяммум кылды эле. Андан кийин ооруп калды. Кийин ооругандан кийин суу табылып калды. Суу табылып калдыбы? Эми таяммум кылам десе, биринчи таяммум жарабайт балдар. Эми кайрадан таяммум кылганга туура келет. Себеби биринчи таяммумдун себеби ал башка да, экинчи таяммумдун себеби башка. Биринчиси ошол суу жок болгон үчүн таяммум кылды. Экинчи иллат эмне болуп атат? Ал ооруп калган үчүн болуп атат. Ошон үчүн суу табылып калгандан кийин эле ооруп атпайбы? Оору экинчи иллат болгон себептүү кайрадан таяммум кылганга туура келет. Биринчи таяммум жетиштүү эмес, кайрадан жаңыдан таяммум кылыш шарт. Дагы бир маселе, уламалар айтат, бир адамдын кийимине нажас тийип калган, жана тарат да жок, мухдис. Суу аз. Сууду алып жуунганга, баягы жер жууганга, тарат алганга жетпейт. Эмне кылат десе, уламалар андай учурда кийимин жуусун, денесин жуусун, таяммум кылып алып намаз окуй берсин дейт. Түшүнүңөрбү? Ушундай учурларда болот, талаада жүрөсүн, кийимиңе, денеңе нажас тийип калды. Аны жууп, андан кийин таратайын десең суу жетпейт. Ошону жуусаң жетет, таратка жетпей калат. Эмне кылыш керек десе, уламалар кийимди жуусун, нажасты тазалап жуусун дагы, эмне кылсын, калган таратка келгенде таяммум кылып алсын дейт. Ошо таяммум жарайт дейт. Кыскасы, шариятыбызда балдар ушундай жеңилдиктер берген, таяммумдун сүрөттөрү да, башка сүрөттөрү да бар. Негизинен суу жок болгон учурда, адам душмандан корккон учурда, же болбосо оору күчөйүп кетиштен корккон учурларда, мына ушул учурларда үзүр себептүү Аллах субханала ва таала суудун ордуна топурак менен таяммум кылса болот дейт. Бул дагы шариаттын берген бизге жеңилдигибиз, биздин үммөткө берилген жеңилдик. Себеби башка үммөттөрдө мындай болгон эмес. Аларда тарат жок болсо, бүттү. Суу жок болсо, нажас кантип намаз кантип окуганын аны Аллах өзү билет, кантип ибадат кылганын, бирок аларда ушуну тазаланыштын жолу жок. Бир гана бул тазалануу биздин шариятыбызда Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын динидеги өзгөчөлүк. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам саласун фуздилна деген. 3 нерсени Алла таалам бизге берген, а башка үммөттөргө берилген эмес деген. Ал эмне? Ал ошол биз үчүн жерди Аллах субханала ва таала месчит кылып берген. Каерде болсо намаз окуп кете беребиз. Башка диндегилер андай эмес. Башка дин өкүлдөрү өзүнүн ошол канисасына, өзүнүн церквисине, өзүнүн ибадатканасына барат, ибадат кылат. Бизде намаздын вакыты болсо, кайсыл жерде болсо намаз окуп кете беребиз. Жуилат ланал арзу масжидан ва тухура. Месчит каерде болсо намаз окуп кете бересиң, Аллаху акбар деп. Жерге түшүп алып окуй бересиң. Экинчиси топурак. Суу жок болсо ойлонбойсуң, топуракка таяммум кылып кете бересиң. Бул Аллах тааланын бизге берген жеңилдиги.
Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Nestağfiruke ve netûbü ileyk.